Бердіғожо Биназаров, Қайберендин қарғышы. Шығарманы оқыған жана аудиолаштырған Аділет Чубақов. Экинчи аудиобап. Уақыт өзінуғында жылып, білінбей 10 чақты күн өтіп кетті. Бұл арада Тоқторбай араң эле чыдап, тоо көзүнөн учуп чыдамы кетип баратты. Андандағы шадылуу колоттогу эки Кайберенди эстегенде, акыл эсин бир гана Кайберен аттууган айелип алып, ою бузула баштады. Чылымы түгөнүп калып, чылым жеккиси келген адамдай кайсаңдап, эч нерсени көңүлү сүйбөй калганын Турдукан дароо эле байкап, эмне кылып алаксытуу керек экенине акылы жетпей турду. Уақыт жарым күнгө такап калган. Тактап айтканда 12ден сааттын жебеси өтүп, түшкү тамактануу учуруна аз уақыт калганда сыртка чоочун кымбат баадагы машина токтоп, андан гүр сүйгөн мушташка түшчүдөй эки бала, анан айылдын ортосунда жашаган Орозбектин шаардагы баласы түшүп, салам беришти. Токторбай кабагы салыңкы, анча жактыра бербеген түр менен берилген саламды алыг алып, көз карашы менен билгизди. Эмне керек менден силерге дегенде. Эки күрсүгөй эч сөз сүйлөгөн жок. Орозбектин баласы Камчыбек: "Байке, биз сизге атайын борбордон келдик. Сиз менен азыраак кеңешип кылалы деген ойдо. Эгер мүмкүн болсо, айылдын четине чыгып сүйлөшүп олтуруп келбейлиби?" деди эле Токторбай өзүнүн кырс мүнөзүн карматып. "Эмне, үйдөн сүйлөшсөк сөздүн күчү кетип калабы?" деди эле Камчыбек күлүп. "Ай байке, эми сырттан сүйлөшкөнгө эмне жетсин? Биздин бир аз бирдемебиз бар эле. Негизи эле сөздү алгач ичти ысытып алып, сүйлөгөнгө эмне жетсин? Жеңенин дагы тынчын албай" деген болду. Токторбай бул жолу өңүн өзгөртүп: "Мен ичимдикке жокмун. Андан көрө үйгө киргиле. Мынча келгенден кийин үйгө кирбей эшиктин алдынан кеткен салт да жок. Шаардыктар айылга келгенде айылдын шартына көнүш керек, баскыла" деп эч сөзгө келбей алдыга басты. Тиги эки бала Токторбайды такыр башкача элестетип келишкен болчу. Өздөрүнүн чөнтөктөрүндөгү көк акчанын күчү менен баатыр сезип келишип, эч каршы сөз айта алышпай айтылган сунушка макул болушуп, үйгө киришти. Эгер шаардык бирөө Токторбайдай кырс мамиле жасаган болсо, же үйгө киргиле деген болсо, анда ошол жерден эле сөздөн кармап, өздөрү кожоюндук кылып башкарып алышмак. Бул жолу экөө тең билди. Токторбай жөн адам эмес экенин. Орус тилинде так сүйлөгөн, жана акчанын күчү менен өздөрүн кыйын сезген экөө бул жолу келгенде эле өздөрүнүн ордун билип калышты. Бир чети Токторбай дагы учурунда сөздүн эбин келтирип, жакшы сөз айтып койду. Ал турсун экөө бири-бириге мушташканы чыгышса, Токторбайдан жеңилип калышарын дагы сезишти. Ушул жерден билишти: өзүңдү шер ойлосоң, бирөөнү эр ойло деген таасын айтылган макалды. Ооба, Токторбайга келе жатышканда эле экөө ойлошкон: айылдык немени сөздөн кармап эле өзүбүзгө баш ийдирип алабыз деп. Астананы аттап киришип, идиши менен алек болуп жаткан Турдукан менен учурашышты. Турдукан тиги чоочун балдардан сестене түштү. Алардын сырт келбеттери эле билгизип койду, жөн балдар эмес экенин. Андан дагы Камчыбек туккан эле, криминал балдарга кошулуп кетиптир деп. Ал 2 саатта тасмал даяр болду да, анан чай алдыга келди. Айыл элинин жөнөкөйлүгү өзгөчө Тохага жагат. Ооба, Тоханын өз ысымы Тойбай, анан криминалга аралашканы Тоха болуп алган. Өзү таластан болот, бирок шаарда кичинесинен жашап калып, азыркынын сөзү менен айтканда жаңы киргиз болуп калган. Кыргыз тилин акцент менен сүйлөп, ал эми жанындагы бала Чохан, өз ысымы Чокмор. Бул дагы криминалга аралашканы жаңы ысымга ээ болгон. Мектептен балдар Чокморду эле аташчу. Тоха колго жасалган нанды абдан жактырып жеди. Бир чыны чай ичилгенден кийин Тоха: "Жеңе, наныңыз абдан даамдуу экен, дагы чай бериңизчи" деп ачык айтты. Чынында эле Турдукан нанды жакшы салат. Чоң апасы Бүбайым дайыма айтчу: "Кызым, нандын бетин күйгүзбө, нанды жакшы салсаң, нан ысырап болбойт дагы, жеген киши ыраазы болуп, күнөөсү жуулуп турат" деп. Чынында эле Турдукандын жасаган нанын жеген көп киши мактайт. Бул жолу Токторбай биринчи жолу Турдуканды кызганды, тиги эки баладан. Анткени бир дагы эркек аттуу өзүнүн көзүнчө Турдуканга мактоо сөз айткан эмес болчу. Чай ичилип жатканда сөз уланган жок. Анткени Турдукандан жазганышты. Качан гана Токторбай: "Эшикке чыга турчу, биз сүйлөшүп алалы" дегенде, Турдукан ушул эле сөздүн айтылышын күтүп тургансып, сыртка чыгып кеткенде Тоха: "Байке, кап сиздин бир нерсе ичпегениңиз жаман экен. Эми биз дагы ачылып эч нерсе айта албайбыз го" деди эле Токторбай көзүн сүрдүү кадап.
Эмне сөз сүйлөш үчүн сөзсүз эле ичимдик ичиш керекпи? Айтчу сөзүңөр болсо ачык айткыла. Мен жымсалдап айтылган сөздү жактыра бербейм, деди. Тоха бул көз караштан Токторбайдын жүрөгү таза, чыныгы жигиттик мүнөзү бар экенин байкады да Чоханды карады. Сен сөздү башта деген таризде. Чохан орус мүнөз болгону менен сөздү эбин келтирип сүйлөгөн, сөзгө бай, тилдин учу менен ырыскы таап жегенге жөндөмдүү жигит. Бирок бул жерден эч тайманбай, жана сөздү чойбой, того тер жерин айтты. Байке, биз сиздин дайыныңызды алыстан угуп келдик. Сиз абдан көз катар мергенчи экениңиз бизге маалым. Эгер биздин сунушка макул болсоңуз, чоң акчага ээ болосуз. Жана 2 апта убакыт беребиз. Ойлонуп туруп жооп бериңиз. Бирок ооздон чыккан сөз ушул жерде гана калгандай болсун. Акча алдын ала төлөнөт. Биз алдамчылардан эмеспиз. Жана алдамчылар менен сүйлөшө билгендерден болобуз. Өзүңүз калыс болуңуз. Азыр өкмөттү тоногондор абдан арбып кетти. Биз ошолорго каршы күрөш ачып, алар менен кармашып келебиз. Сиздей таамай айткан адамдар бизге аба менен суудай керек. Сиз эгер биз менен иштеше турган болсоңуз, мындан ары кийик эмес. Сиз кишиге ууга чыгасыз. Алдамчылардын көзүн тазалабасак, иш алдыга жылбайт. Андыктан биз сизге келгенибиздин жөнү, биз көргөзгөн адамды кайсы жерге ат десек, ошол жерге атып бергендей болосуз. Албетте, биринчи жолкусун эскертип, аман кала турган жерге атасыз. Эгер биздин берген билдирүүнү сезбегендей болсо, анда тиги дүйнөгө узатууга туура келет. Ал бул дүйнөдөн ашыкчы адамды, деди. Токторбай уккан кулагына ишене албай турду. Бирок эч сыр бербей, анан ар бир кишини атканга канча төлөйсүңөр? Деди эле Чохан эч нерсе айтпаган адамдай. Аны сүйлөшөбүз. Сиздин талапка көнгөндөй болобуз, деди сыпа сүйлөп. Токторбай өзүн өзү араң эле кармады. Анткени атасы дайыма айтчу: балам, үйүңө келген адамды эч качан урушпа, жана ага катуу айтпа деп. Бул жолу атасынын сөзүн эстеп, оң колунун ачуусун сол колу менен басып, сабырлуу болду. Ортодо аз убакытка тынчтык өкүм сүрүп, ар ким өз ойлору менен алаксый түштү эле Камчыбек сөзгө келип: байке, сиз эч тартынбай өзүңүздүн талапты айтыңыз. Бул балдар болгон элдин рызкысын талашкандар менен эсептешип, карапайым элге эч кимге билгизбей жардам берүү булардын максаты. Союз тараганы канчалаган завод менен фабрикалар таланып кетти. Азыр шаарда баарын эле менчикке чыгарып, сатынып эле калган киши. Сиз бул балдар менен аралашкан соң билесиз, булардын ою туура жана таза экенин. Токторбай ойлонгон түр көргөзүп: макул. Мага убакыт бергиле, ойлонуп көрөйүн. Мындай ишти ойлонуп чечүү керек. Силерге адам баласын атуу оңой болсо, бизде айыл жеринде абдан эле кыйын. Элет жер менен калааны салыштырып болбойт. Шаарда көпчүлүк, бардык нерсе болот. Ал эми айылдан чыгып көрбөгөн адам үчүн силердин сунушуңар чынында эле абдан опурталдуу жана оор иш экен. Сөзгө туура баа берген Тоха: байке, эгер иштешип калсак, биз сизди курал жарактын түрү менен камсыз кылабыз. Сиз кийикке дагы биз берген мылтык менен барганга болот. Биз ал куралдын документин сизге жаздырып беребиз. Бул айтылган сөз Токторбайга жакты. Анткени кулагы менен эле укканы болбосо, жаңы чыккан ок атуучу куралдарды колдонуп көрө элек. Аз сүйлөп, көп тыңшаган гана адам көп нерсеге жетишет эмеспи? Токторбай бул келген балдарга сөзүнөн чалынып, ашыкча кеп айткан жок. Кыска жана маанилүү гана сүйлөп, алар менен жылуу коштошуп калып калды. Тигилер кеткенден кийин жакасын муунтпагандай кармап, кинодогу болгон окуялар эми биздин элге дагы жеткен турбайбы деп ойлоп койду. Бирок эмнегедир эле оюнан кетпей койду. Адам баласын атып жатканы көз алдына тартылып, замандын кайда бара жатканына таң калды. Эч качан ойлогон эмес, адам атуу сунушуна кабыл болоруна. Кээде кайбирин атып алып, анын жаны чыкканча аяп кеткен учуру болгон. Анан кантип эле адам баласынын өмүрүн кыйып калсын. Эртеси эртең менен Турдукандын айткан сөзүн укпай тоого жөнөдү. Мылтыгын асынып алып, жөн эле бир нерсеси тоодо калып калгансып. Күндүн суугу өзгөчө тоого чыга баштаганда билинди. Мурунку күнү жааган кардын калыңдыгы 30 сантиметрдей. Токторбай үчүн бул жааган кар анча деле калың эмес, жана бул суук деле көңүлүн ала тургандай эместиги баскан басыгынан билинип турду. Бирок билинбегени менен мурунку жылга караганда кыймылы жай тартып калгандай. Мергенчи кишилдеп дем алып, мерчемдүү жерге келгенде артын карады. Ойдуңчада жайгашкан айылдын карааны алыстаган сайын кичирейип баратты. Кышкы көрүнүш айылдын ар бир үйүнүн морунан чыккан түтүн менен өзүнүн кооздугун билдирип турду. Оба,
Чын эле мордон чыккан түтүн асманга көтөрүлүп, жашоо менен күрөшүү жүрүп жатканынан белги берип турду. Токторбай Карагайруу жерге келгенде гана көчүк басып олтуруп салды. Эми дагы 5 чакырымдай жерди басып өтсө, баягы мергенчинин үңкүрүнө жетет. Ал жерге жетсе, от жагып жылынып, чай кайнатып ичпесе болчудан эмес. Ушундай азапты башынан өткөргөн ар бир мергенчи жолу болуп бир нерсе атып алса, баары унутта калышы турган иш. Улам өйдөлөгөн сайын кардын калыңдыгы билине баштады. Токторбай улам алга жылган сайын кулагы кандайдыр бир дабышты угуп каламбы деген ойдо сак бара жатты. Ал эми көзү из кароодо болду. Бул эми ар бир мергенчинин мыйзамга жазылбаган адаты. Эгер кандайдыр бир эле дабышты кулагы чалып, же жаңы изди көрсө, болду. Дароо аңдыганга өтүп, өз иштерин так аткарууга далалат кылышат. Токторбай алдыга кадам таштап баратып, эмнегедир эле Турдукандын жанынан кетиргиси келбей кыйылганы көз алдына тартылып, токтой калып артын карады. Эмнеге карады, аны өзү дагы билбейт. Көз алдына карагайлардын арасынан бир нерсе көрүнгөндөй дагы болуп кетти. Эмне көрүндү, аны да аңдабай да калды. Табышмактуу бул көрүнүш кандайдыр бир белгисиз белги менен жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, биринчи жолу коркуу сезимине кабылды. Мындан 6-7 жыл илгери дагы ушундай көрүнүшкө кабылган. Анда ага анча деле көңүл бурган эмес. Жаштык кылып, негизи эле жаш кезде адам баласынын жүрөгү курч болуп, эч нерседен кайра тартпай калат эмеспи. Токторбай дагы жаш кезинде керек болсо караңгыда дагы тоо таштын арасын кыдырган учуру болбодубу. Бул жолу алиги Абдылдабектин үйүнөн ырымга ишенип, жана ырым колдоносуңбу деп берилген суроо эсине келип, ушул жолу ырымчыл болуу адам баласына жаш өйдөлөй баштаганда келерин сезди. Антке менен өзүн ишенимдүү кармап, алдыга кадам таштады. Көгүңкүр деген жерге келди да, ал жерден коёндун жаң издерин көрүп, мылтыгын колуна алып шашып октоп, издерди кубалап басты. Бир кезде тээ ылдыйкы колот жактагы карагайлардын арасынан көзү бир нерсени чалды. Бир караам болор болбос көрүнүп, анан жок болуп кетти. Ал эмне экенин такыр биле алган жок. Ушул жашка келгени мындай нерсени көзү чалбаптыр. Эми даана мергенчилик ышкысы ойгонуп, жата калып аны көз менен издегенге өттү. Көзүнө көрүнгөн караан кайсы жерден көрүнсө, ошол жерден көзүн алган жок. Ал дагы бир нерсени байкагансып, дароо эле көзүнө чалдыкпады. Бир нерсе болорун жүрөгү сезип, Токторбайдын эми эрмеги табылды. Анын эмне экенин билбесе, жаны жай албайт. Дүрбүсүн алып чыгып, алиги караан көрүнгөн тарапты жакшылап карады. Бир кезде элес булас анын караны дагы бир көрүнүп, анан жок болуп кетти. Бул жолу дагы эмне экенин толук биле албай калды. Ышкысы күч алган Токторбай таң калды. Анткени анын караанын бул жолу такыр башка жактан байкады. Кенен эт бышым убакыт аңдууга алган мергенчи тиги көрүнгөн нерсенин эмне экенин так биле албай, кеч болуп кетелекте үңкүргө барууну туура көрүп, ордунан турду. Ушул жерден дагы эстеди Турдукандын барба деп кыйылганын. Үңкүргө жеткенге чейин жүрөгү опколжоп, жаны жер тартып чарчап, жаткысы келди. Эмнегедир Орунбай карыянын дагы айткан сөзүнө эсине келип, ою уйгу-туйгу болду. Ушул саам билди. Ар бир айтылган сөз жөн жерден айтылбашын. Карынын сөзүн капка сал, улуунун сөзүн угуп ал деген сөз дагы бекер жерден айтылбаганын билди. Эгер бул жолу тынч эле үйдө олтурганда, жан дүйнөсү мынчалык кыйналбайт болчу. Бул да болсо өзүн өзү билгендиктен бир белгиси экенин жашырганда эмне. Үңкүргө келген мергенчи күчүлдөп, күч менен дем алып, чоң жетишкендикке жеткен адамдай чалкасынан бир топко жатты. Бул кезде көгүм кирип, көз байланып калган. Токторбай сырткы кийимин чечип, анан от жакты да чайнекке кардан салып, отко койду. Оттун жалынына жылынып отуруп, эмнегедир өткөндү эстеди. Анда айылчы менен бирге ууга чыккан, акыркы жолу. Ошондон кийин жалгыз чыгууну адат кылып алды. Анын себеби айылчы тоонун элигин Токторбайдан кызганып, такыр туура эмес айдап берип, ушул жерден от жагып олтуруп, экөө уруша кеткен. Ошондо өзүнө өзү сөз берген болчу. Эми мен эч кимди жаныма албай ууга чыгам деп. Буга чейин дагы ууга кызыккан адамдар менен канча жолу чыгып, алардын дагы терс сапаттарына күбө болуп, алардан кол жууган. Алгач билген эмес, мергенчилер кызганчаак болорун. Эми минтеп жалгыз олтурганда гана жалгыздын иши жалгыз болорун билип, ичинен өкүндү. Эмнегедир эле алиги көзгө көрүнгөн нерсе
көңүлүнөн кетпей, кайнаган чайды дагы абдан көңүлсүз ичти. Түнү жатканда буга чейин уктап кетчү эле. Бул саам уйкусу качып, ал турсун бир нерседен коркуп, таң кулан өк атканга чейин жатты, уктай албай. Качан гана кантип уктап кеткенин өзү да билбейт. Чынында үңкүрдүн ичи билинбеген менен жылуу, жана анын кандайдыр бир касиети бар. Ошол себептен жылуу болсо керек. Уйкудан ойгонгон Токторбай өзүн абдан жеңил сезип калыптыр. Сыртка чыкса, күндүн нуру эбак жерге тийип, болор болбос жылуулук тартуулап калган экен. Көңүл серги түштү. Дарат сындырып келип, карга колу бетин жууп, анан тамактын камын көрдү. Ушул көрүнүш өзүнө абдан жагат. Тоону эмнеге сагынат? Тоодо болгон тазалыкты издөө үчүн экенин өзү таң азар албай келет. Чынында эле тоолордогу таза аба, тынчтык адам баласына билинбей энергия берерин эч ким билбейт. Бул адам баласындагы табигатка жакын нерсе экени айтылганы менен аны сезбей келебиз. Кээ бир адамдар, өзгөчө чыгармачыл адамдар тоо арасына барып эс алганды жакшы көрүшөт. Анткени алардын ички дүйнөсү тоо арасындагы тазалыкты каалап жатканын өздөрү сезе бербейт. Токторбай тамак ичип олтуруп, алиги адам баласын атып бер деп сунуш айтып келген балдарды эстеп, ичинен иренжип кетти. Анткени бул ойду ойлогонго тоонун тазалыгы каршы болгонун билген жок. Тазалык болгон жерде керек болсо жаман ойду дагы ойлобош керек экенин Токторбай эмнегедир ички сезими менен сезди. Бирок аны тез эле көңүлүнөн чыгарып салды. Аңыча эле жакын жерден карышкырдын улган үнүн кулагы чалды да, шамдагай кыймылы менен тамак ашын жыйыштырып, мылтыгын алып, үн чыккан жакты көздөй жылып жөнөдү. Улам өйдөлөгөн сайын кардын калыңы сезилип, чоң урчук таштын коңулуна келгенде боюн жашырып, айланага дүрбү салды. Тээ өйдөңкү тоонун башында топоздор жайылып жүргөнүн көрүп, бөрү баласы ошол тарапта экенин жаземдебей билди да, ушунчалык тез убакыттын ичинде жаңы ой пайда болду. Кантип алар байыралган тарапка баруу керек экени тууралуу. Мындайда Токторбайдын мээси ашыкча иштеп кеткен жайы бар. Ушунчалык тез кыймылдап, коктуну айланып өтүп, топоздорго жакын келди. Ондон ашык ача туяк жаныбарлар эч суукту сезбей, кар тээп, оттоп жүрүшөт. Ал эми эки карышкыр алар менен катар эле бири-бирин кубалап, ойноп жатканын көзү чалган Токторбай, карышкырларга көрүнбөй жакынdoonун амалын издеп, бир жак бети зоо болгон аскага жакын келип, жанын тоокелге салып, зоонун бети менен өйдөлөп жөнөдү. Эгер бул жол менен баамдаган жерине жетсе, анда эки бөрүнүн бирин атып алышы толук мүмкүн. Андан дагы бөрүлөр адам баласы үстү жактан келерин билишпейт эле. Айтып койгондон өткөн оңой эмне бар. Токторбай азартка берилген үчүн зоонун бети менен жогору чыгып баратты. Эгер кичине бир жерди жаздын басып алган болсо, анда эле тоо арасында калышы толук мүмкүн. Бир жери сынып, же баса албай калышы ыктымал болмок. Улам өйдөлөгөн сайын эки тизеси калтырап, титиреп да чыкты. Бир азга токтоп ылдый жакты караса, бир топ узап кетиптир. Эми артка жол жок экенин дароо сезди. Анын себеби зоонун теңинен өтүп калган болушу. Бир кезде жарым метрдей жазы жерге келди да, өзүн ушундай бир эркин сезип кетти. Бул жер аз болсо дагы бойду кенен кармап турганга жарагандай жер эле. Эми өйдө жакты карады. Дагы 10 метрдей жогору чыкса, калганы оңой эле. Бирок ошол 10 метр жерге кантип чыгуу керек? Маселе мына ушунда. Ушул жерде туруп, көз алдына кадимкидей Кожо Жаштын тагдыры тартылды. Ал дагы кудум ушул өзү кабыл болгондой жерде, тактап айтканда зоонун бетинде калып калбады беле, укканы боюнча. Токторбай кеминде 20 мүнөттөй убакытты текке кетирди. Ушул жерден ар бир мүнөт эмес, секундтагы пайдалуу болчу. Өйдөлөп жылгысы келди, бирок кандайдыр бир күч кармап турду. Эмнегедир Турдукандын муңайыңкы көз карашы көз алдына тартылып, биринчи жолу аны сагынганын сезип, тез ага жолуккусу келди. Аны сүйөрүн ушул тар жерде, ач белде билип турду. Мунун себеби, азыр ушул жерден учуп кетип жан берсе, же жылбай калып кала турган болсо, биринчи болуп Турдукан эстеп, ал жоктоп издерин сезди. Андан башка ким бар, өзүн жоктой турган. Адам баласы башына кыйынчылык келгенде дароо эле жаман ой биринчи эске келет эмеспи? Токторбайдын ичи ачышып кетти. Эмнеге мен Турдукандын айткан сөзүн укканым жок. Ал мага жакшы эле ушундай болорун сезип айткан турбайбы деп. Барынан дагы апасындай болуп кам көрүп, токо деп айтканы кулагына жаңырып, бул дүйнөдө адам баласы өзүнө келген бакытты сезбей жашап жүрөрүн өзүнүн жашоосунан улам билди. Ооба,
Чынында эле адам баласы баары өтүп кеткенден кийин өткөндү эстеп, бактылуу көз ирмемдер артта калганын сезип келген эмеспи? Өзгөчө жаш кездеги кайрып алалыгыс күндөр баам салып караган кишиге кандай жашоонун гүлдөп, бүрдөп турган учур экенин ким билбейт. Бирок ошол жаш кезде баалуу күндөрдүн баркы сезилбегендей, Токторбайга жашоонун кызыгы мына азыр сезилди. Ушундай абалда өмүр кылдын учурунда турганда ойго эмнелер гана келбейт. Турдукандын мен сага уул төрөп берем деп эркелей караган көз карашын эстегенде жашагысы келип кетти. Андан дагы баласын эркелетип олтурганы көз алдына тартылып, жашоонун кызыгы дагы алдыда экенин ойлоду. Бирок бул кыйынчылыктан кантип чыгат? Маселе мына ушунда болду. Ылдый караса баш айланып кетти. Эми билди. Орунбай карыя жөн жерден чакырып, мергенчиликти токтотуп, балалуу бол деген сөздү бекер айтпаганын. Ар бир сөздүн айтылышына бир себеп болоруна дагы акыл калчап көрдү. Чын эле мергенчи болгон аталары Кайбирендин каргышына калганы чынбы? Чын болсо анда эмнеге мен дагы мергенчи болуп калдым деп ойлогонго дагы үлгүрдү. Дагы канча убакыт турат эле ким билет. Бир кезде алды жактагы чоң таштардын арасынан Кайбирендер өзүн көздөй келе жатканын көзү чалды. Алар дагы жашоо үчүн күрөшкөн улуу Алланын жараткан жандыгы экенине эми акылы жетип, эмнеге аларды атып, жанын кыйып жүргөнүнө жооп таба албай турду. Бир кезде кандайдыр бир күч демине дем берди белем, мылтыгын ыктуу кылып асынды да өйдөлөп жылуу үчүн аракет жасады. Улам алга жылган сайын жашоодон үмүт пайда болуп, өзү дагы жашоо үчүн күрөшүп, алдыдагы кыйынчылыкты жеңүү үчүн болгон күчүн жумшап, аракетин жасады. 5 метрдей алдыга жылып, кененирээк жерге жетти да күч менен үшкүрүнүп алды. Үшкүрүк ойдун туу чокусы деп айтылгандай, адам баласы дайыма кыйналганда гана үшкүрөт эмеспи? Анан олтура калып, өйдө жакты карады. Эмне максат менен бул зоонун бетине өзү келип кабылганына жооп таба албай кыйналып турду. Эми дагы кичине эле өйдөлөп жылса, бардык кыйынчылык артта каларын сезди. Антке менен алды жакты карап алып, ушул жерге чейин кантип чыгып келди, таң калды. Чын эле эмне үчүн ушул жолду тандап алды? Эмнеге кантип чыгам деп алдын ала ойлободу. Буга жооп табуу кыйынга турду. Бир кезде кандайдыр бир күч өзүнөн өзү ордунан тургузду. Ал эмне күч экенине акылы жетмек турсун, аны ойлогон дагы жок. Шарт турду да, учуп кетем деп ойлобостон асканын урчук жерлерин колу менен кармап, тартылып өйдө чыга баштады. Биртикке жылган соң дагы эс алды. Бул жерге боюн кармап турганга болот болчу. Көз алдына бир кездеги кожораш тартылып, анын кудум өзүндөй болуп турган турпаты элестеп кетти. Ал Кайбирендин каргышына калган үчүн өзүнүн жазасын алды. Ал эми өзүчө буга дагы жооп издеп, ою менен алаксып турганда, ички сезими дагы түрткү бердиби? Кайра дагы өйдөнү карап алып, колун созуп алдыга жылды. Бир кезде колу сууктан муздагангабы карышып калды. Жан деген кандай таттуу. Эгер кичине эле жеңилүүгө мүмкүнчүлүк берсе, анда эле иш бүттү. Болгон күчүн жыйып, жан талашып, аракетин күчөттү. Дагы жакшы. Бут коерго ыктуу жер таап, асынган бойдон карышып калган колун бир колу менен ушалап жазганга аракет кылды. Бир аздан соң колу күчкө жарап, буту талып бара жатканда, колуна белгисиз таштын учу илинди. Ага болгон күч менен тартылып, дагы 1 метрдей алдыга жылганга мүмкүнчүлүк алды. Бул жерге көмкөрөсүнөн жатканга болот болчу. Жетип эле боюн таштап, жаткан калыбында өзүнүн кандай адам экенине ой жүгүрттү. Ушул жашка келгени кимге эмне жакшылык кылды? Аны эстегенге аракет кылды. Бирок улуу Аллага жага тургандай жана ооз толо айта тургандай деле эч иш кылбаганын моюнга алып, күч менен үшкүрүнүп жиберди. Ушул жерден эмнегедир айылдын аркы башында жашаган Батыш энени эстеди. Эмнеге аны эстеди өзү да билбейт. Ал эне бир жолу алдынан чыгып айтты эле: "Токторбай, мен атаң менен курдаш элем. Ал киши абдан жакшы киши болчу. Кээде мага шыралга алып келип берип турчу эле. Сен дагы элик атып калсаң, шыралга берсең боло. Акыркы кездерде Кайбирендин этин жегим келип жүрөт" деп. Андан бери жылмаалы болуптур. Кары кишинин суранычын аткармак турсун, эстеп дагы койбогонун моюнга алды. Аңчы эле жаш кездеги бир окуяны эстей койду. Ооба, атасы бир жолу Батыш энеге жолугуп, анын колун кармаганы, бир нерсе деп айтып күлгөнү көз алдына кино тасмадай болуп тартылып, экөөнүн ортосунда мамиле бар болгонуна ушул жолу акыл тегеретти. Батыш эне эмне максат менен шыралга сураганындагы, түйүндүн аягы кайда жатканын жүрөгү менен сезип, эми бир жолу Кайбирен атып кала турган болсо,
ал кишини ыраазы кылып коюуну, кыйналып туруп оюн алып койду. Канча жатты өзү да билбейт. Бир кезде жаткан ордунан туруп дагы жылды. Бул жолу эмнегедир кыймылы шайдоот тартып, өйдөңкү кырга жеткенде чоң жетишкендикке жеткен боксердой оор дем алып, боюн таштап салды. Көрсө, адам баласы кыйынчылыкты жеңгенде гана жетишкендикке жеткенде өзүн кандай бактылуу сезип кетет. Докторбай өзүнөн өткөн бактылуу адам жоктой, бул ааламда жалгыз өзүн бактылуу адамдай сезип, ордунан турду да калың карды жиреп, көздөгөн жерине жетүүнү максат кылып бара жатты. Азыр эле өмүр менен өлүмдүн ортосунда турган абалын унутуп, шашып бара жаткан мергенчинин бул бир гана жолку жоругу. Канчалаган мергенчилер баштарына кыйынчылык келгенде эмне деген гана сөздөр менен карганышат. Эми такыр тоого чыкпайм, мылтыкты кармабайм деп. Анан эле кыйынчылык артта калганда кайра эле баарын унутуп, баягы эле зоонун бети менен кадам таштап баскандары кайталанып эле келе жаткан окуя эмеспи? Бул кумар ойногон же кумар үйүндө карта ойногон кумарчылардын жоруктарына окшош эмес деп ким айта алат? Кумарчылардагы баалуу буюмун уттуруп жибергенде карганышат эмеспи? Эми такыр ушул жакка басып келбейм деп. Ал эми мергенчилер деле нак ошол кумарчылардай баспайм деген жерин 1000 жолу басып, атпайм деген кайберенди кырып эле жатышпайбы? Бул эми тээ илгертен бери турмушта жашап келе жаткан көрүнүш экенин ким тана алат? Докторбай тарткан азабын ал 2 саатта унутуп, мылтыгын асынган тейде чоң иштен куру калган адамдай алдыны карай шашып баратты. Албетте, бул дагы алдыда күтүп турган азарттын азгырыгы болчу. Пенде деген ушул да кыйынчылыкты тез эле унутуп калат эмеспи? Эгерде унутпаса, анда жагымсыз окуяларга чек коюлат эле го. Докторбай өзү көздөгөн жерге жетип, алды жакка көз агытты. Топоздор 2 бөрү баласын кадимки койчунун итиндей көрүп, эч коркуп койбой, батыштан соккон сууктун илебине тик карап, маңдайларын тосуп жатышат. Кээ бири жер тээп курсактын камы менен алек. Докторбай мылтыгын мелтирете сунуп, алгач бөрүнүн ары бери чуркап, топоздун бирин алаксытып, ыңгайын келтире албай жаткан дөбөтүн атты да, анан качып бара жаткан канчыгына карата ок чыгарды. Ок канчык бөрүнүн оң жамбашына тийип, сүйрөлүп калганда кайра мээлеп туруп башка атты. Бирок ок башка эмес, моюнга тийди белем. Канчык дароо башын аласына салганга үлгүрдү. Ушул жерден байбосундун айткан сөзүн эстеп, өкүнүп калды. Анткени канчык көз көрүнө жыныс мүчөсүн тиштегилеп салгандай сезилди. Бирок канчыктын жамбашы сүйрөлүп, мойнуна ок жегенге жыныс белгисин чалатыш дегендейде жан берген болчу. Докторбай келип, алгач эле канчыктын көчүгүнө көз агытты. Бирок өзү күткөндөй ал чалатыш деп калганын билип, терисин сыйрып жатып, алиги жерин өзүнчө кесип алды да, жакшылап бүктөп, чөнтөгүнө салып койду. 2 бөрүнүн терисин сыйрып болуп, анан чоң иш бүтүргөн адамдай ылдыйды көздөй сапар алды. Ал эми топоздор мылтыктын үнүн угушканда эле үркүп, орун которуп, жайдын күнкү сайгактаган уйдай салпактап чуркап качышкан. Негизи эле жаратылыштан топоздор суук жерде жашаганга ыңгайланышкан жандык келет эмеспи? Ошол себептен аларды колго кармаганга болбойт. Андан дагы алар суукта гана эт алып семиришери жамы журтка маалым. Докторбай үңкүргө келе жатып, өзү багындырган зоону кылчайып карап алып таң калып калды. Ал турсун, ал зоонун бети көзүнө суук көрүнүп кетти. Эгер кичине эле жерден жаздын басып, баскан изинен жаңылганда, анда сөөгү сөпөт болуп, каргаралашып жатмак эле го. Дагы жакшы, ичер суусу көрөр күнү бар экенине ишенип, өткөндү унутканга аракет кылды. Үңкүргө жакындаганда билди курсагы ачып чарчаганын, көзү караңгылашып, жер айлангандай дагы сезилип кетти. Аңча эле алыс эмес жерде өзүн карап турган коёнду көзү чалды да, ушундай бир шамдагайлык менен токтой калып, мылтыгын колуна алып, мээлебей туруп, ички сезиминин күчүнө ишенип, машаны басып калды. Ок кандай чыкты, коён ошондой эле жалп кулады. Бул да болсо буйруган ырыскы эме эмне? Жаңы эле ойлоп келе жаткан. Кап, жок дегенде коён болсо дагы атып алсам гана, курсак ачып турганда деп. Ойлогон оюндагыдай эле коён кайдан чыга калды, ага таң калды. Үңкүр ташка келип, дароо эле коёндун терисин сыйрып ала коюп, от жакты да этти кактап курсактын камын көрдү. Докторбай күйүп жаткан отту караган тейде ойго алаксыган болду. Бүгүнкү тарткан азабын эстеп алып, эмнегедир ыйлагысы дагы келип кетти. Ушул жерден эстеди. Тээ илгери зоонун коңулунда жаткан тейде казы болуп калган Кумай мергенчини. Ал киши тээ согуш учурунда кеч күздө апасынын тилин албай тоого ууга чыгып кетип,
дайынсыз жоголуп, сөөгү 3 жылдан кийин табылганын көп эле жолу укту. Ал киши эмне болуп каза болгонун жанадан билбей калганы азыр дагы айтыла калып жүрөт. Ушул кезге чейин ал Кумай мергенчи жөнүндө ар түрлүү сөздөр айтылып келет. Бирок анын эмне болуп каза болгону жөнүндө так маалымат жок. Жалгыз отурганда адам баласынын оюна эмне деген гана ойлор келбейт. Отко кактаган тамагы бышып калган кезде Турдуканды эстеди. Ал жакшы эле эркелеп, "Токо, тоого барбачы, мен эми сени сагынам" деген сөзү кулагына жаңырып, өзүн эстей турган жана күтө турган адам бир гана аялы Турдукан экенине ушул саам гана моюнга алып, аны сагынып кетти. Негизи эле талаанын тамагы таттуу болот деп айтылат эмеспи? Коёндун отко куйкаланган этин ушундай бир берилүү менен жеп, курсагы тойгон Токторбайдын жаны жер тартып, ордуна келип жатып, көз илинип кетти. Чарчаганынан таңдын кантип атканын билбей, бир кыймылдап койбой жатыптыр. Эртеси күн көтөрүлүп калган кезде туруп, таң берди. Анткени кечинде эрте, али күн бата эле жатпады беле. Ушул жашка чыкканы азыркыдай узак убакыт уктаганын эстей албады. Өзгөчө тоого чыгып, бул албетте катуу чарчагандын белгиси болчу. Бул күнү түш жарым убакытка чейин бир теке аттыда анан мергенчилик кумары канып, ылдый түшүп келе жатып, баягы көзгө көрүнгөн көрүмчүнү эстеди. Анын табышмактуу элесинин түйүнүн табууга эмнегедир бул жолу көп деле кызыга берген жок. Көзүнө үйү жана өзүн күтүп жаткан аялы тартылып, эч нерсеге карабай шашып жөнөдү. Эмнеге мынтти аны өзү да билбейт. Ооба, тоого чыккандан көрө ылдый түшкөн алдаганча жеңил эмеспи? Жүгүн көтөрүнүп, көңүлү ачык келе жатып, алды жактан шимшилеп жүргөн түлкүнү көзү чалып, дароо боюн жашырды да, анан ага көрүнбөгөнгө аракет кылып, ылдыйлап жөнөдү. Бир кезде ыгын келтирип, аны да катып алды. Эмне себеп менен түлкү өзүн байкабай калды, ага таң берип, ушундай чукул жерден баягы карышкырдын канчыгынын жыныс мүчөсүн эстей калып, жолу болуп жатканына ошол себеп болуп жатабы деп дагы ойлогонго үлгүрдү. Ойдон күлүк эмне бар? Адам баласынын оюна эмнелер келип кетпейт. Токторбай ушул жерден чукул ойлоп койду. Дагы сынап көрөйүнчү. Алдыда дагы кандай өзгөрүүлөр болот болду экен деп. Түлкүнүн терисин сыйрып алып, көңүлү көтөрүңкү жолун улады. Айылга жакындаганда баягы сарымсак карыяныкына олжолорун калтырып коюп, атын минип келгени жөнөдү. Бул көптөн бери келе жаткан адаты. Үйүнө келгенде Турдукан ушундай бир чыдамы кетип, күтүп жатканын жүзүнөн билгизип койду. Астананы аттаганда эле эч сөзгө келбей, мойнуна колун артып, боюн таштап салды. Мындайды күтпөгөн Токторбай бир чети таң калса, бир чети өзү дагы сагынганын билгизип, анын эрки менен болуп, бир топ убактысын коротуп койду. Атын токуп минип, олжолорун алып келгени жөнөгөнү жатканда, Турдукан берилүү менен: "Токо, тез келчи. Сени үйгө кирбей эле ушул жерден күтүп турам", деди. Бул айтылган сөз менен Токторбай өзүн абдан бактылуу сезип кетти. Бакыт деген көрсө, бир ооз сөз менен дагы чектелип калат белем. Берилүү менен айтылган жагымдуу сөздүн күчү, андан дагы "Токо, тез келчи" деп суранган эле баам салып караган кишиге эмне деген гана сөздү ичине камтып турат. Адам баласы үчүн кам көрүлүп айтылган сөз кандай жакшы. Керек болсо илдетке кабылган адамга жылуу сөз дагы дем берип, аз да болсо илдеттен сакайышка көмөгүн берет эмеспи? Ал эми бир мүнөз күткөн Токторбайга аялынын мээрим төгө карап, сураныч менен кам көрө сүйлөгөнү, ушундай бир кабагын ачып, өмүрү ырдабаган Токторбайды кыңылдап, ырдаганга дагы түрткү берди. Адам баласы качан гана көңүлү өскөндө жашоо кызыктуу болуп, ырдап калаарында эч шек жок. Илгери Токтогул Сатылгановдун "Жаш карыбас болсо чей" деген ырсаттарын ичинен кайрып, атынын жүрүшү менен тез эле сарымсак карыяныкына келип калды. Негизи эле күлкү жана жылмайып жүргөн жүзгө кандай жакшы жарашат. Токторбайдын жүзүнөн нур тамып, такыр эле башкача адам болуп калганын байкаган сарымсак карыя: Токторбай, сен такыр эле башка адам болуп калыптырсың. Эмне, жакшы кабар уктуңбу? Билсең, адам баласынын маңдайы ачык, күлүп жүргөнү абдан жакшы маанай тартуулайт. Мен сенин жылмайган жүзүңдү биринчи жолу байкап атам. Көрсө сен такыр эле башкача адам турбайсыңбы? Адамдын көркүн анын жүзү ачат. Дайыма эле сөзгө сараң болуп, түнч жүргөн кабагыңды көргөндө сага сөз айткандан жазганчу элем. Эми ушул учурдан пайдаланып айтып койгонум оң болуп турат, деди маанилүү сөз айтчудай. Бул көптү көрүп, көп жашап калган адамдан бир нерсени күткөн Токторбай кызыгуусу арта карап калды.
Сарымсак карыя болор болбос жөтөлүп алып, "Токторбай, мен атаң менен жакшы саналаш курдаш элем. Атаң абдан жакшы киши болгон. Бирок ал кийин абдан өкүнүп кетти жашоосуна. Мергенчилик бул азарт болгону менен каргышка калган жаман экен деп айтты эле. Көрсө атаң жаңы тууган кайбирен баласын жаңы гана тууп, жалап, телчиктирип жатканда аны атып алыптыр. Байкабастык да. Ошондон кийин мылтыгын кармаган жок. Кайбирен сыр бергенби, учурунда чечирип эч нерсе айта албай, сырын ичине катып кетти. Балким кимдир бирөөнө айтса керек. Сага айтайын деген кебим бул. Сен минтип атаңдын жолуна түшүп, мергенчилик кылып жүрөсүң. Балалуу жана бооз кайбирендин баласын ата көрбө. Каргышы жаман. Негизи эле жан кыйнагандын күнөөсү болот эмеспи?" деди да сөзүнүн аягын таппай калды. Токторбай бул айтылган сөздүн тереңи кайда жатат, аны дароо түшүнүп, көңүлүнө алып койду. Чын эле бир жолу өзү да бир кайбиренди атып ала жаздап, жакшылап караса, жанында туулганына 1-2 күн болуп калган баласы бар экенин байкап калып аткан эмес. Сарымсак карыянын дагы бул айткан сөзү жүрөгүнө тык этип калды. Ал киши нак учурун келтирип айтканы себеп болду, аны так кесе айтып болбойт. Ооба, чынында эле сөздүн учуру келгенде айткан кандай таасирин берет. Токторбай адатынча шыралга калтырып, болгон жүгүн атына жүктөп, жолуна түшүп, ушунча жүктү кантип тоонун башынан ушул жерге чейин көтөрүп келгенине таң берди. Анткени менен атына жакшы эле жүк болду. Көңүлү өсүп, кыңылдап ырдап келген Токторбай ойго алаксып кетти. Негизи эле сөздүн күчү кандай адамга таасир берет. Болгон адамдын аң сезимин керек болсо, бир гана ооз сөз такыр башка нукка буруп салат эмеспи? Бир жолу эрте жазда ууга чыгып, бооз кайбиренди атып алып, өзүн өзү кандай күнөөлөдү эле. Ошол окуядан кийин байкап атып калганы бар. Акыркы кездерде көбүнчө эркек кайбирен атканга ык койгон. Анын себеби да бар. Бир жолу Токторбай тоодон кеч келе жатса, алдынан белек карыя чыгып учурашкан соң айткан болчу: "Токторбай, атаңдын изине түшүп сен дагы мергенчилик менен алышып калдыңбы? Колуңан келсе кайбирендин эркегин атканга аракет кыл. Ургаачысынын каргышы тез тиет. Анын себеби ичинде баласы болуп калат, же ээрчиткен улагынын убалына каласың." Ал кишинин сөзүн дагы туура көрүп, кайбирендин эркегин атканга ык коюп калганы бар. Өзүнүн ою менен алып урушуп келе жатып, үйүнө кантип келип калды билбей да калды. Келсе жолун карап, Турдукан турганын көрүп, кабагы булуттан чыккан күн нуруна окшоп ачыла түштү. Ушул жерден чукул ойлоп жиберди. Эгер зоонун бетинен учуп кетсем, анда Турдукан минтип мени күтүп албайт эле да деп. Адам баласы үчүн көңүл деген билинбегени менен кандай чоң мааниге. Турдукандын турган турпатын көрүп эле аны эч токтоосуз аттан секирип түшүп, кучагына алгысы келди. Бирок өзүн сабырлуу тутту. Аттан түшүп, олжолорун түшүргөн соң гана Турдуканды эч камытпай туруп кучагына алды. Ушул эле керек белем, Турдукандагы боюн толук берип, аппак колдорун мойнуна артты. Аскерден келген жигитине жаңы жолуккан селкидей.